Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле Ош реклама каналы. Бүгін 1 декабрь 2025 жыл мен сіздерге жеринин аянты 18 сотық болған сатыла тұрған үй жөнінде информация бермекчимин. Суу, свет, кудук бардығы бар. Жери 18 сотық. 2 участокта бұл жердече 9-9-дан. Мынау жақта толық бүтелек жаңы салынған 5 бөлмөлүү үйі. Бышқан кирпич, мына қараңыздар. Мынау жақта болсо дагы бир үйі бар, 5 бөлмөдөн турат. Өздөрү азыркы учурда ушул үйдө жашайт, бардыгы даяр. Мынау жақта кошумча курулуштары бар, тандыр, отункана, ажаткана дегендейчи. Азыр бул жерде 2 участок. 9-9-дан 18. Сквозной тугандар. Бул жагы деле көчө. Мынау жагы дагы көчө. 2 көчөнүн ортосу экен да. Өтө сонун айыл. Азыр сіздерге келүү жолдорун, адрестерин жакшылап түшүндүрүп берем. Бул айылда мектеп, садик, мечит, маршруттук каттам, такси кызматтары бардыгы бар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Лайктан басып, туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Мен турган жер тугандар бул 30 адырдын центри. Шаар жактан келгениңиздерде бул 30 адырдагы биринчи светофор болуп калат. Ушул светофордон сиздер солго, кара суу тарапка буруласыздар. Түз жүрсөңүздөр Кызыл Сарай деген айыл бар экен. Андан өтсөңүздөр Кызыл Кошчу деген айыл. Демек ошол айылда сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ал айылдан өтүп дальше жүрсөңүздөр Питомник. Питомниктен өтсөңүздөр Октябрь. Октябрдан өтүп эле уже Кара суу базарына дагы барып кала аласыздар. Менимче адресин түшүндүрө алдым. Бул ошо Шарип Айдарбеков көчөсү экен. Шарип Айдарбеков 8 деп картага 2 кеске жазсаңыздар, бул жака келүү жолдорун көргөзүп коет. Же болбосо ээсине кийин WhatsAppка жазсаңыздар деле, ээси WhatsApp'тан местоположение деле жөнөтүп информация берем дейт. Менимче адресин түшүндүрө алдым. Шарип Айдарбеков 8 адреси. Ушул үй сатыкка чыгып атат. Мына оң тарапта жаңы салынган үйү бар экен, 5 комнатадан турган. Мына сол жакта болсо бул эски үй экен. Бул деле 5 комнатадан турат тугандар. Так, үйдүн жери 18 соток. Өтө кенен. 2 участок экен да, 9-9-данча. Каласаңыздар жарымын бөлүп сатып жүрсөңүздөр деле болот. Себеп дегенде 18 соток болгондо 9 сотогу мына ул тарапта, 9 соток болсо наркы тарапта. Демек, нар жактан деле көчө аркылуу бул үйгө кирип келсеңиздер деле болот. Азыр бардыгын кезек-кезек менен түшүндүрөм. Таза суу бар, свет бар, прожекторлор тугандар орнотулган, үйлөр толтура. Пустой участок деле мен азыр келип байкаган деле жокмун. Мындайча айтканда үйлөр көп экен да, пустой участок саналып эле калыптыр. Так, жүрүңүздөр. Бул жак эски үйү, бул жак барата, бул жак чоң үй. Жүрүңүздөр, кирип барыңыздар. Сиздер мына кирип эле оң жакты карасаңыздар 5 бөлмөлүү үйү, бышкан кирпич, сейсмопоиз колонна бүт бардыгы орнотулган, крышасы жабылган. Жакшы качествода салынганы көрүнүп эле турат. 5 комнатадан турат. Узун турасы 12-ге 12. Сразу эле мына сол тарапка бурулсаңыздар, бул жакта эле 5 бөлмө, бирок эски үй. 14-кө 9 бул жакчы. Ошол суу бар, свет бар тугандар. Азыр бул жерде жери 18 соток болуп атат. 9 сотоктан 2 участок экен да. Бул жакта мына кудугу бар, границалары такталган, эки тарабында кошуналары бар дегендей. Бул жак тандыр, нар жагы отункана, жери кенен, тегиз, сонун экен, көрдүңүздөрбү? Мына бул жактан кирип келе бересиздер. Тугандар, азыр 2 участок азыр бир жакшылап түшүндүрүп коеюнчу. Негизи мисалы да эми азыр бул үйдү алып 18 соток жери мененчи кошунанын забору турат го. Ошонун нар жагы уже отдельно 9 соток. Мына жердин бери жагы, бул жагы отдельно 9 соток тугандар. Түшүнүп атасыздар, а? Демек, наркы 9 сотокту сатып берсеңиздер деле болот. Себеби нар жагында анын отдельно көчөсү бар. Каласаңыздар жери кенен үйдө деле жашасаңыздар болот. Мал чарбачылык бизнесин кылыпчы. Эми ал жагы өзүңүздөрдөн. Эми вариант катары айтып коюп атам. Бул жагы ошо чоң үйү.
Бул жак эски үйү. Азыркы учурда ал жакта коноктору бар экен. Мен келген моментче ошол себептен ишин тартпай эле кой дейт. Өздөрү жашайт экен. Ушул үйдөчү. Ошол. Азыр бул жагын көргөзөм. Биринчи жүрүңүздөр. Мына кошумча курулуштарын, жерлерин жакшына көргөзүп тааныштырайын. Лайктан басып коюңуздар. Тууган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүшсүн. Үй издегендер азыр көп билесиздер. Тем более жери дагы чоң экен. Жүрүңүздөр. Мына. Мына жак көчө болуп турат, көрүп атасыздарбы? Отдельно тоғыз сотықын сата турган болсоңуздар, ошол жактан өздөрү ворота коюп, үйдү салып, кирип чыгып тура берет, Кудай буйруса. Сонун, кенен, чоң. Бул жак ажаткана, тандыр, отункана бүт бардык кошумча курулуштары бар экен. Билишимче ошо элери Россияда иштей издейт көптөн бери элечи. Анан бош турган үйүн сатка койгон учуру. Кызыл китеби бар, сразу автоматический закон түрүндө өткөрүп берет. Болгону мына жактарын эле бир уборка кылып коюш керек экен. Тарап, чөптөрдү уруп, мына керексиз бактарактарды кыйып, сону кылып койсоңуздар болот, көркүнө келтирип. Ал жагы өзүңүздөрдөн. Ошол. Эки көчөнүн ортосу экен да, мындай айткандачы. Мына жагы дагы көчө. И бул жагы деле көчө. Сквозной деп коет го. Эми туугандар, жүрүңүздөр. Азыраак сүйлөйлү. Адрестерин деле түшүндүңүздөр. Отсадырдын центрине жакын, Кара Суу базарга деле жакын экен. Ошко каттаган деле маршрутка таксилери бар экен. Бүт бардыгы жакшы. Азыр мына үйүн көргөзүп берейин. Анан чыгып калган информацияларын айтам. Туугандар, азыр мына жаңы салынган үйдү көргөзүп берейин. 1, 2, 3, 4, 5 комната. Бул жак коридор. Бышкан кирпич. Колонна сейсмопоястары бүт бардыгы орнотулган. Главный бышкан кирпич. Кийин өзүңүздөр алып, каалаганда кылып бүтүрүп аласыздар. Аз картондорду алып келип коюптур, черный потолокчу. Ушундай бөлмөлөрү кенен, ылдый тараптары толтурулган. Бардыгы сонун экен. Анан бул айылда, туугандар, мектеп, садик, мечит бардыгы бар. Жакын эле жерде дейт, балдар пешком эле барып келе берет экен. Кара Сууга, Отсадырдын центрине, керек болсо шаарга каттаган маршруттук каттамдары, таксилери дагы бар. Ошону дагы айтып коюн атам. Эми үйдүн баасын айтайын. Жери 18 соток, 2 үй. Сквозной, туугандар. Бул жагы деле көчө. Мына, бул жагы деле көчө, туугандар. Себеп дегенде 2 участокта 99-дан 18. $97,000. Чогуу баары биригипчи. $97,000. Кызыл китеби бар. Сразу госрегистрден өткөрүп берет. Анан бул жакта ээси дагы айтып атат. Жакшы кеми бар дейт. Буларда сата турган ою бар. Чалып, сүйлөшүп, келип, содулашсаңыздар, жакшы эле түшүрүп берет. Ээсинин номерин экранга чоң кылып жазып койдум. Барыңыздарга ийгилик. Аракетти кылыңыздар, туугандар.